Баткенде атылган прокурордун өлүмүнө шектелген атка минерлер камалды. Шектүү 2 ай бою Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайында болот. Баткенде ок жеп каза болгон облус прокурору Анарбай Маматжакыповдун өлүмүнө шектелген адам 2 айга камалды. Бул тууралуу облустук соттун маалымат катчысы Аскар Баймуратов кабарлады. Билдирүүгө ылайык, кылмышка шектелген капиталдык курулуш башкармалыгынын Баткен облусу боюнча жетекчиси МК 2 ай бою Ош шаарындагы тергөө абагында болот. Иш 19 ноябрь күнү Кадамжай райондук сотунда каралып чечим чыкты. Козголгон кылмыш ишинин негизинде айыпталып жаткан капиталдык курулуш башкармалыгынын начальниги 2 айга камакка калтырылды, деди Баймурат. Эске сала кетсек, прокурор Анарбай Маматжакыповдун сөөгү 18 ноябрга караган түнү Төрткөл суу сактагычына жакын жердеги жолдон табылган. Анын денесинде зомбулуктун белгилери болгон. Укук коргоо органдары шектүү катары капиталдык курулуш башкармалыгынын начальнигин кармаган. Каргашалуу окуяга чейин анын прокурор менен чогуу жүргөнүн көргөндөр болгон. Ошол эле күнү аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Спутник Кыргызстан.